Мен бул жерден кошулуп кетем, жогору айткандары. Ошо бир жакында интернеттен кайсы бир сайттан чыкты атайын инфографика чыкты да. Кайсы жеп киши инсан канча партия оштурду, канча секирип кетти, созу. Бир инсан мага өтө көңүл эметти, айтпай эле койгон 5 созуфта депутат болуп кеттир. 5 созуф. Азыр 6-сына кетип баратат да. Эми ошондо 5 жыл өтүп 25 жыл депутат болуп келиптир дагы. 25 жыл дагы кетип баратат да. Эми бул инсан эми билбейм эмне жаратмандык кылат. Бул рекорд да, мындай айтканча. Калгандан карасам 3-4 партияны секирип өтүп атыптыр да. 3-4 партияны айтат. Эми бул мен партия алмаштырганды кечирип коюңуздар, уруп алмаштырганга салыштырам да. Эми кечирип коюңуз, эми мисалы мундуз болуп туруп эртең бууга секиргендик бул болбойт да. Бул чыккынчылык же бул мындай айтканда сиз айтканда бул тексиздик, бул тукум куруткуш керек мындай инсандардычы. Же улут сатканда кыргыз бол эртең өзбекке же француз болуп кеткенде сыяктуу да, жана биздин Урицкий жүрбөйбү? Эмне үчүн Урицкийде баарыбыз тепкилеп атабыз, эми баягы кыргызды сатты, тегин сатты. Атын өзгөртүп баарын бул тек саткан, бул кыргыз үчүн чыккынчылык да. Бул өзү бул инсанды тукум куруткулса мен эч кандай эмем болбойт да. Анан бирок тилекке каршы мейли бул инсандарды, булардыкы бизнескен коом даяр эмес. Коом даяр эместигине мына кечээ сиз айтып атсам пандемия мен кошулам. Вот июльда кандай ыйладык? Июль айында 2 ай мурун, 1,5 ай мурун кандай ыйладык? Ар бир үй бүлө жоготууга учурады. Күнүгө Facebook ачсаңыз же эртең туруп алсыз, мен бир жолу таң атпай 6да мага чалды. Мен таанышым чалып, ыйлап атат да, максат сен бир дозуң фармация аптека сөрлеме дарын таппай жатам, гепарин изеп атам да ыйлайт. Туу деп изеп эметкиче 2 сааттан кара чалды, максат керек жок өтүп кетти атам дейт да. Тилекке каршы мен дагы тууган уруктан анча жок. Эми карабайсызбы, ошондо парламент 6 созуп каникулга кетип калды. Өкмөтүбүз болсо жанагы штабын шалакылыгы жанагы дагы ошондо Facebook'та кандай сөгүп атты дагы бүгүн ошолорду ошондой мактап атабыз да. Ошондой мактап атабыз. Бул оказывается жакшы турбай, түгүнчөдө да кече сөгүп аткан инсандарды коомубуз, элибиз бүгүн мактап атат дагы. Баягы красавчыл костюм кийип туруп чыгып калса, кече мындай кылды, баягы 10 жыл мындай кылды дегенде, баягы бир макарон таратып койду, ун таратып койду дегенде аябай мактап калды. Тилекке каршы биздин коомубуз да даяр эмес өнүгүүгө. Биз азыр 5 жылда дагы ушу кейпибизди болсо мен гарантия берем да. Бул эми мындай айтканда реальность, бул чындык.